Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Менин атым Айзат. Мен сиздер менен Greenleaf компаниясынын мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү максатында ушул видеону тартып отурамын. Greenleaf компаниясынын маркетинг планы бул уникалдуу, кирешелүү, тез арада чоң доходторго чыгуу, бонустарды партнерлордун арасында адилеттүү бөлүштүрүү жагы менен өзгөчөлөнүп турат деп айта алам. Андыктан келиңиздер кунт коюп, жүрөгүңүздөрдү ачып, убакыт бөлүп угуңуздар. Презентацияны баштайлы. Биз сиздер менен 2019-жылы июнь айында Россиянын территориясына MLM болуп кирип келген компания Greenleaf боюнча сөз кылабыз. Тарыхын карай турган болсок, бул Кытайда, тагыраак айтканда Сучжоу шаарында 1998-жылы башталган экен. Караңыздар, 26 жылдан бери компания иштеп келет, өсүп, өнүгүп жатат, даже дүйнө жүзүнө таркап атат. Мунун бардыгы албетте президент Уильям Сюйдин салымы, аракети менен. Кытай корпорациясы десе чочубаңыздар. Бул Европа менен биргеликте иштейт. Швейцария, Италия, Япония, Германия, Франция, Кытай. Ушул 6 өлкөнүн компаниясы, бренд компаниялары биригип корпорация Greenleaf болуп иштейт. Бул кандай компания деген суроолор көп жаралат. Ар кандай багыттар боюнча экологиялык продукталарды өндүрүп чыгарган компания. Ар бир үй бүлөгө, ар бир үйгө күндө керектелүүчү товарлар. Мисалга, идиш жууган, кир жууган, башы көзүбүздү жууган товарлар, ден соолукка керектүү товарлар, личный гигиена, уходовый, декоративный косметикалар, парфюмерия, детский товарлар, одежда, обувьтар. Бүгүнкү күндө Кытайдын өзүндө 3000 жакын үйдүн жанындагы Greenleaf'тин магазиндери бар экен. Ар бир каалоочу кирип, өзүнө зарыл болуп жаткан продукцияларды ала алат. Товарлар чынында премиум, люкс класстагы, сапаты жогорку эко продукталар. Greenleaf'тин магазинине биринчи жолу келип, товарларды алып колдонгон же бул учурга чейин тааныш болгон ар бир клиенттерибиз товарларды сапаты мыкты экендигин айтып, сүйүп калгандыгын, мактоолорун айткандыгы бул биз үчүн далил. Корпорация Greenleaf чынында аябагандай чоң, 72 гектар жерде өзүнүн маркетинговый центри бар. Ар бир эле сетевая компания маркетинговый центрибиз бар деп мактана албайт. Маркетинговый центр деген бул эмне? Баарыбыз эле билебиз, бул адамдар, аналитиктер, логисттер, ар дайым дүйнө жүзүндөгү бизге белгилүү болгон сетевой компаниялардын рыногун изилдеп, кандайдыр бир жумуштарды жасап, маркетинг планды жакшы жака өзгөртүп турган жер. Ошондуктан Greenleaf компаниясы эң мыкты деп саналат. Достор, албетте эң маанилүүсү жана эң чоң плюсу бул компаниянын өзүнүн 3 заводу бар. Кудай кааласа Кыргызстан менен келишим түзүп, 4-завод Кыргызстанга курулган жатат. Өзүнүн 72 гектар жеринде административный центр производства, научно-технический базалары менен бүгүнкү күндө 5000 жакын товардын түрүн чыгарат экен. Россияда коллективдер санап чыкты, 1200 жакын товардын түрү келиптир. Кудай кааласа күндөн күнгө көбөйүп жатат. Мындан 10-15 жыл мурун биз кытайлардын товарын төмөнкү сапаттагы, шырпа трёп, базардын баары завален болгон товарлар деп билген болсок, бүгүнкү күндө көз карашыбыз түп тамыры менен өзгөрүп жатат. Мисалга, корпорация Greenleaf'тикин көрүп жатабыз. Заманбап өндүрүш, өзүнүн илимий технологический базасында эң алдыңкы оборудованияларды, технологияларды колдонгондугу үчүн бизге жогорку сапаттагы продукцияларды чыгарып берип жатат. Бул учурга чейин Кытайга барып, өз көздөрү менен заводдорду көрүп келген ар бир партнерлорубуз сыймыктануу менен келип, Кытайга бекер саякатка барып заводдорду көрүшүңөр керек деп сунуш кылышат. Дагы маанилүү айта турган жерибиз, Greenleaf компаниясынын продукциялары бардыгы сертифицирован. Бүт эл аралык стандарттарга жооп бере турган документтердин бардыгынын ээси.
Мисалга эле халал деген сертификатты алыш бул оңойго жатпайт экенин билебиз, Компаниянын максатына, задачасына өтө турган болсок, бул Россиянын, СНГнын шаарларында Кытайга окшоп үйдүн жанындагы дүкөндөрдү ачуу. Спонсорлорубуздун бири Бугров деген киши айтат, Ашан, Магнит деген магазинге барган привычкаңарды Greenleaf'ке алмаштыргыла. Үйдө экопродуктаны колдоносуңар, 10% кэшбэк кайтып келет, да еще зарабатывать этесиңер дейт да. Буга чейин айтылгандай, Greenleaf компаниясы менен бүгүнкү күндө дүйнө жүзүнө таанымал болгон европейский бренд компаниялар биргеликте иштешет. Мисалга, Cialux косметикасы менен таанымал Швейцария, Япониянын Кардли, Карич деген уходовый товарлары менен. Барына толук токтобой эле коеюн, мен сиздерге Италиянын Marvisia деген компаниясы жөнүндө айтып бергим келип турат. Бул компания бул учурга чейин Италияда популярдуу болуп, именно ручной пошив менен деловой одеждаларды чыгаргандыгы үчүн сапаттуу сумкалар, аксессуарлар, кожаный обувьтар менен таанымал экен. Бул компаниядан белгилүү адамдар, королевский семьядан, голливудский звездалар заказ кылчу экен. Азыркы учурда ар бир Greenleaf компаниясынын партнеру заказ кылып, өзүнө каалаган, жаккан нерсесин алууга мүмкүнчүлүк жаралган. Бул абдан сонун жаңылык баарыбыз үчүн. Компания Greenleaf'тин преимуществосы эмнеде? Россияда, СНГ өлкөлөрүндө эмне себептен элдин баардыгы кеп кылып калды? Алдында айтып кеткенимдей, бул компаниянын сапаты өтө жогору болгон экопродукция жана биоразлагаемый упаковкасы менен дүйнө жүзүндө ар бир серьезный адам бул жөнүндө ойлонот деймин. Андан сырткары Greenleaf 50% скидка менен продукцияны алганга мүмкүнчүлүк берет. Greenleaf бул многомиллиардный MLM бизнес. Бул өзү хозяин, өзү производитель, мындайча айтканда, все в одном. Айтып өткөнүмдөй, Greenleaf компаниясынын өзүнүн огромный маркетинговый центр бар. Дал ушул үчүн биз партнерлор сыймыктануу менен айта алабыз, биздин маркетинг план уникалдуу. Себеби бизден ай сайын квалификацияны подтверждать этүү деген нерсени талап кылбайт. Бинар плюс классика, накопительный, апгрейд дегенибиз бар, но ал без срока. Бинарыбыз без циклов, без этапов, подрезаний, обгона, баланс деген нерсе жок. Андан сырткары ай сайын активация кылуу деген нерсе дагы жок. Башка компаниялардай болуп боковой объем деген нерсе дагы жок. Бир веткадан дагы акча алсаңыздар болот. Артыңыздардан урезание жок да, артыңыздардан бир лидер өсүп кеткен кезде дагы сиздер чек ала бересиздер. Дагы бир плюсу, повторный покупкадан 50-глубинага чейин акча аласыздар. Greenleaf'те PV покупка деп айтылат. Эң плюсу бул албетте товарооборот күйүп кетпегендиги. Мендей болуп товарооборот күйүп кеткен компанияларда иштеген коллегаларым туура түшүнөт деп ишенем. Себеби жаңы айдан баштап, нолгон баштап кайра оборот кылышка туура келет да. Greenleaf компаниясына келген ар бир адам, даже новичок дагы эртеби кеч кандайдыр бир статустун ээси болот. Товарооборот күйбөй чогулуп атып, путевкаларды аткарат, автобонустарды, статустарды жабат. Бул жерде суроо, ал партнер канчалык деңгээлде өзүнүн максатына карай аракет кылат, талпынат, жөнөкөй тил менен айтканда иштейт. Анан дагы бир айта кетчү нерсем, бул албетте товар алып саткан, сатууну жакшы көргөн партнерлорго дагы Greenleaf компаниясы мүмкүнчүлүк түзүп, бизге шарт берген. 100%, алды 200%га чейин розничный продажадан акча тапсаңар болот деп. Greenleaf компаниясынын преимуществолорун жыйынтыктап кыскача айта турган болсом, сиздер катталганыңыздарда биринчи мүмкүнчүлүгү бул албетте умный покупатель болуу. 50% скидка менен өзүңүздөргө керектүү товарларды аласыздар.
Мисалга, порошок 500 рубль болсо рыночный ценасы, сиздер 250 рубльга Greenleaf'тин магазининен ала аласыздар. Эми менден сиздерге суроо. Сиз айына канча акча коротосуз күнүмдүк колдонгон товарларга? Статистика боюнча орто эсеп менен алып караганда ар бир үй бүлө айына керектүү оокаттарын алганга 5000 рубль кетирет экен. Менин командама Умида деген эже келген. Спонсорлор менен айына акча канча кетиресиң деп сурап койсок, кызыгып түнү менен санап чыгыптыр. Эртеси келип айтат. Айзат дейт, бир жылдын ичинде мен Wildberries'тен 200 000 рубльга покупка кылыптырмын дейт. Кара, 200 000 рубльга покупка кылсам дагы мага 20 рубль дагы, 200 эмес, 20 рубль да кайтарбаптыр дейт Wildberries. Эми караңыздар, сиздер умный покупатель болуп, 50% скидка менен товар алып, жана ошол короткон акчаңыздардын дагы 10%-ын обратно кэшбэк кылып кайтарып аласыздар. Сиздердин личный кабинетиңиздерге түшөт. Экинчи мүмкүнчүлүгү компаниянын бул албетте предпринимательдер. Франшизанын ээси боло аласыздар. Магазин Greenleaf деп магазин ача аласыздар. Бүгүнкү күндө Россияда, Кыргызстанда өзүбүздүн эле кыргыз жарандары, Кудайга шүгүр, Greenleaf деп магазиндерди ачып, өзүнүн прямой продажасын кылып, ошолордон доход алгандарыбыз саны күндөн күнгө өсүп жатат. Азыркы күндө аябай популярный болгон, модный болгон биздин маркетплейстер, Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет деген сыяктуу. Жада калса ошол жакта дагы, Кудайга шүгүр, биздин компаниянын партнерлору оптовый баа менен алып, розничный баа менен сатып, киреше көрүп жатат. Анан жана айтып өткөнүмдөй франшиза аласыздар дедим го, франшиза, лицензия дейбиз. Ошол лицензияны сиздер компанияга катталып, лицензиянын ээси боло аласыздар. Мен билгенден Starbucks'тын лицензиясы бир эле кагазы $15,000 турат. Сиздер ошол $15,000 франшизаны сатып алган кезде дагы сиздерге бир кружка кофе берип, мындай подарок кылбайт да, бир пачка чай да бербейт. Компанияга сиздер катталганда, компания сиздерге бир кейс подарок берип атат. Купон салып берет. Ал жөнүндө кененирээк алдыда сүйлөшөбүз. Ал эми үчүнчү мүмкүнчүлүккө өтө турган болсок, бул албетте торговый агенттер, дилер деп коет, сетевиктер. Булар кимдер? Булар кирешени маркетингден алгандар. Андыктан келиңиздер маркетинг планды баштайлы. Биз сиздер менен Greenleaf компаниясынын маркетинг планын изучать этип, компаниядан чоң чектерге чыгып, саякаттап, команда кылып, статустарды жабуу максат менен биригип отурабыз. Эгерде сиз компанияга каттала элек болсоңуз, значит Greenleaf'тин берген мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, мен дагы жумуш кыламын деген инсан экениңизге ишенем. Сиз катталыш үчүн эмне керек? Паспортуңуз, почтаңыз, албетте акчаңыз. Компанияга катталыш үчүн бизде 3 бизнес пакет бар. Биринчиси платина. Платина 28 900 рубль. Сом менен айта турган болсом, Кыргызстанга 28 900 сом азыркы учурда. Платина менен катталганыңыздарда кабинетиңиздерге 102 900 рубльга барабар купон подарок аласыздар. Личный ID номер берилип, личный кабинет ачылат. Ошол кабинетиңиздерге киргенде 275 пиви деп отражаться этип баштайт. Кабинеттин ичинде биз пиви менен сүйлөшөбүз. Андан сырткары платина менен катталганыңыздарга компания бир кейс подарок алат. Ал кейс эмне болгон кейс? Ичинде Cialux косметикасы, Швейцариянын набору болот. Шампунь, порошок, паста, прокладки, салфетки ушундай сыяктуу өзүңүздөр бир сыйра колдонуп, товардын сапатына ынанып, элдерге уверенно айтуу максатында компания подарок берет. Экинчи пакетибиз бул бриллиант пакет.
86.700 рубль сом. Бул учурда 308.700 рубльдык купон подарка болот. 3 кейс аласыздар. Кабинетиңиздерге 825 пиви отражаться этип калат. Үчүнчү пакет бул корона. 173.400 рубльдык пакет. Кабинетиңиздерге 1650 пиви отражаться этет дагы. Ваучерный деньги 617.400 рубльга барабар купон болот. Жана 6 кейсти подарка аласыздар. Айта кетчү нерсе, кейсти өзүңүздөр тандап алсаңыздар дагы болот. Эми сиздер катталдыңыздар, ID номер алып, личный кабинетке кирдиңиздер. Личный кабинетиңиздерге киргенде, бул жерде мен платинаны пример кылаймын. Себеби көпчүлүк өзүбүздүн мекендештер платина менен катталгандыктан ушул платинаны пример кылабыз. 28.900гө сиз катталганыңыз үчүн личный кабинет алып киргениңиздерде 102.900 рубльдык купон болот. Дал ушул купондун эсебинен сиздер 50% скидка менен ала аласыздар. Мисалга, розничный ценасы 480 рубльдык порошок болсо, сиз анын жарым 240 рублен ваучерный деньги менен төлөйсүз, 240 рубльды кошелектон живой акчаңыз менен төлөйсүз. Анан кээбиркилер айтат да, мисалга, ушундай случайлар көп болот. Тааныштарыбыз бизге арзан алып бере бербейсиңби дешет да. Себеби башка компанияларда ошондой арзан баада товар алып элдерге берүү бул выгодно болсо керек эле. Но Greenleaf'те андай эмес. Greenleaf ал жагында ушунчалык умно продумать эткен, что рано или поздно купонный акчаларыбыз түгөнөт. Купон бул биздин катталган акчабызды 3 эселеп кайтарып берген белек акча. Аны туугандарыбызга, тааныштарыбызга туура түшүндүрүү өзүбүздүн кызыкчылыгыбызда. Эми биз сиздер менен акча боюнча сөз кылабыз. Эмне кылганыбызга жана ал үчүн канча акча төлөйт компания? Greenleaf компаниясынын маркетинг планы боюнча 11 түр доход бар. Анын үчөөсү бул күнүмдүк акчалар. Мисалга, новичок келди, определенный условияны бүгүн аткарды, эртеси күнү акчасы кабинетине түшөт. Аны каалаган учурда картасына же наличка кылып чыгарып ала алат. Кандай күнүмдүк бонустар? Биринчиси реферальный бонус деп аталат, рекламный бонус деп да коебуз. Экинчиси бонус за уровень, үчүнчүсү командный бонус. Биз билген бинар. Greenleaf компаниясынын маркетинг планы бинар плюс линейка. Мындайды биз не дейбиз? Комбинированный, гибридный, гибридно-паутинный деп да айтып коебуз. 3 бонусту кенен айта турган болсом, биринчи бонус реферальный бонус от PV пакета 5% төлөнөт. Мисалга, сиз новичоксуз. Компанияга платина пакети менен 275 PVге катталып, маркетингди изучать этип, албетте тааныштарыңызга айтып баштайсыз. Обычный магазинди Greenleaf'ке алмаштыр дейсиз. Анан 1 же 2 адам чакырып, бинарга артыңызга жайгаштырасыз. Азыр платина пакети жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Анын 5% бул 914 рубль. Мисалы, сиз оң тарабыңызга Батманы чакырдыңыз дейли, сол тарабыңызга Асанды чакырдыңыз. 275 PV пакеттин 5%-ын кантип санайбыз? Курс $1.70 рубльга барабар компаниянын ичинде. 275 PV'ни көбөйтөбүз 70ке, көбөйтөбүз 5ке. 914төн 2 жолу 1828 рубль аласыз. За реферальный бонус. Экинчи бонус бул уровень. Биздин маркетинг бинар болгонго, артыңыздан оң жагыңызга Батманы, сол жагыңызга Асанды таштаганыңызда көпчүлүк жерде бинар жабылат, А бизде ошол эле учурда уровень, линия деп да айтып коет. Биринчи линияңыз жабылып, ал үчүн 5852 рубль алып жатасыз.
Жана албетте ушул эле учурда үчүнчү бонус бинарды аласыздар. Бинар малый веткаңыздардан төлөнөт. 275 пивинин 10% 1828 рубль. Эми келиңиздер, ар бир бонусту карап, так санап чыгабыз. Сиз новичок партнер катары компанияга келдиңиз. 28900 катталып, ID номер алып, личный кабинетиңизге кирдиңиз дейли. Кабинетиңизде 275 пиви болот. Бизнести баштап, биринчи оң тарабыңызга батманы чакырдыңыз дейли. Ал үчүн платина пакети менен катталган болсо 914 рубль төлөп берет. Сол тарабыңызга Асанды чакырдыңыз дейли. Ал да платина менен 275 пиви менен катталгандыгы үчүн 914 рубль төлөп берет. Түшүндүрө алдымбы? Ар бир сиз лично чакырган партнерлордун пакетинен 5% төлөп берет. Ушул жерде сиздер платина менен катталып дагы артыңыздардан бриллиант пакетин чакырган болсоңуздар, бриллиант пакети 825 пиви, анын 5% 2740 рубль. Караңыздар, 2 пакет разный сумма. Бир эле кылган жумушуңуздарга компания ар бөлөк сумманы төлөп жатат. Бизде 3 пакет бар. Платина, бриллиант, корона. Эсиңиздердеби? Эми экинчи бонусту айта турган болсок, сиздер платина менен катталып, артыңыздардан платина менен чакырдыңыздар. Оң тарабыңызга батманы, сол тарабыңызга Асанды таштадыңыздар, Ал үчүн уже 1828 рубль рефералды алдык. Компания айтып жатат, сен молодец. Оң солуңа таштап бинарга линия жаптың. Ал үчүн 5852 рубль алды атат. Ушул жерден айтайын дегеним, ушул уровень линия бонусу бир да компанияда жок. Мен биринчи жолу Greenleaf компаниясынан көрүп жатам. Обычно биз реферал и плюс бинар гана алабыз. Ушул жерден мисал кылып, экинчи пакет бриллиант боюнча да айткым келип атат. Сиздер өзүңүздөр бриллиант пакети менен катталып, артыңыздардан бриллиант пакети менен чакырган болсоңуздар, линияны 15960 рубль төлөп берем деп атат. Бир эле бонустан. Түшүндүрө алдым деп ойлойм. Үчүнчү бонуска өтөбүз. Бул бинар, командный бонус. Бинар, баарыбыз билебиз, малый веткадан төлөнөт. Сүрөттү карап, оң жактан сиздер 275 пивиге катталдыңыздар. Артыңыздардан 275 пиви менен платина менен чакырдыңыздар. Бул жерде санаш оңой, эки тарабыңыздар бирдей болгондуктан платина пакетине бинар 10% төлөйт. 10% 1828 рубль аласыздар за бинар. Анан мисалга сиздер өзүңүздөр бриллиант пакети менен катталып, артыңыздардан платина пакетин чакырсаңыздар, 275, сол тарабыңызда 275 болгон кезде дагы сиздер бриллиант пакетин 12% аласыздар. Мынандай өзүнүн таблицасы бар. Бул жерден карайбыз. Красный болгон платина жөнүндө сөз кылып атабыз. Ошон үчүн красный менен чийилип турган, анын астындагы бриллиант. Бриллиантты карай турган болсок, 12% төлөнөт. Эми караңыздар. Сиздер Батма менен Асанды чакырыш үчүн ошол эле убакытты, ошол эле энергияны, мээнетиңиздерди кетиргенсиздер. Бирок пакетиңиздерге жараша компания эки башка сумманы төлөп берип атат.
бриллиант менен катталып чакырган кезде сиздер канча алып атасыздар? 2194 рубль алып атасыздар, достор. Эми бул сүрөттү карап пример кыла турган болсок, ар кандай случайлар болушу мүмкүн. Мисалга, сиздер катталып Батма менен Асанды жазгансыздар. Батма айтып калды: "Мен да сага окшоп иштеймин" деди. Артынан оң тарабына, сол тарабына эки адам чакырды. Асан айтты: "Мен иштебеймин" деди. Бул учурда сиздер эмне аласыздар? Бинар боюнча. Бул учурда 0 пиви келип атат, значит, эч нерсе албайбыз. Шундай случайлар болбош үчүн албетте иштеген партнерлор менен биз маркетингди, бинарды разбор кылабыз. Эми итог чыгарабыз, Биз эң жакшы иштедик. Биз молодецбиз. Биз эки адам чакырдык, информация бердик, спонсорлор менен тааныштырдык, аларды компанияга каттадык, сонун мүмкүнчүлүктөрдү көргөздүк. Компания бул кылган жумушубузга канча төлөп атат? Кайталайбыз. Реферальный бонус 5%дан 914 рубль, 1828 рубль төлөдү. Бинарга ал үчүн дагы 10%, 1828 рубль төлөдү. Жана ошол эле учурда линия үчүн бизге 5852 рубль за уровень төлөп атат. Жыйынтыгында сиздер Батма менен Асанды эки эле адамды чакырып 9508 рубль алдыңыз. Эң сонун акча. Мындай акчаны алып сиз эмне кыласыз? Албетте кубанасыз. Партнерлоруңузга айтасыз. Аларга акча тапкан жолдорду көргөзүп үйрөтөсүз. По идее, сетевой бизнес бул бизнес дубликат деп айтмакмын. Сиз артыңыздан дубликат чыгарасыз. Оң жагыңыздагы Батма сизди көрүп, жолуңузду көрүп, үйрөнүп, мындайча айтканда, артына эки адам чакырды. Ал үчүн Батма эмне алат? 9508 рубль алат. Асан эки адам чакырды. Ал үчүн Асан эмне алат? 9508 рубльды алат. Бирок сиз экинчи линияңызга түшкөн 4 партнерыңыз үчүн эмне аласыз? Аларды сиз лично чакырган жоксуз го. Компания айтат: "Мен күнүгө төлөгөн 3 бонусту карап, рефералды мен төлөбөймүн, бирок мына жерден караңыздар, линияң жабылды" дейт. Ал үчүн 5852 рубль төлөймүн дейт. Жана эки партнер, эки тарабыңыз теңделгендиктен, эки партнер 275 пивиден катталгандыгы үчүн 10%-ын төлөп берем дейт. Ал 3657 рубль. Жыйынтыгында сиздин партнерлоруңуздун партнерлоруна 9508 рубль аласыз. Бул албетте сиздин мээнетиңиз үчүн, артыңыздагы партнерлорго жолду көргөзүп үйрөткөнүңүз үчүн. Спонсор катары караңыздар, ошол эле сумманы алып жатасыздар. Ушуну менен биз күнүмдүк алган акчабыз жөнүндө сүйлөштүк. Алдыда айтып кеткенимдей, компанияда 11 вид доход бар. Эми айына ала турган акча жөнүндө сүйлөшөбүз. Эң чоң акчалардын бардыгы ушул жакта. Компаниянын 4-чү бонусу МБ бонус 4% деп айтылат. Бул эмне болгондо төлөнөт? Бизге белгилүү болгондой, эң чоң акча репотребленияда, то есть товарооборотто, кайра керектелүүчү товарларды алганда. Маркетинг, гибридный маркетинг, линейка плюс бинар. Биз өзүбүз спонсор катары чакырган ар бир личниктерди бинарга койчу жер жок. Ошондуктан эмне кылабыз?
аларды структура боюнча өзүбүздүн личниктерибиздин артына ылдый таштап беребиз. Ушундай жол менен бири-бирине бизнесте өсүшүнө жардам берип турабыз. Бул перелив деп айтылат. То есть личниктерди бинар боюнча ылдый таштап кете беребиз, бирок комбинированный маркетинг болгон үчүн линейка дагы бар. Картинада көрүнүп тургандай, бул жерде биздин личнигибиз примерде үчөөлү. Мүмкүн сизде 10-дур, 15-тир, 20-дыр, алардын баардыгын биринин артына бирин таштап перелив кылабыз. Компания айтат, силер активно иштеп жатасыңар, бинар деле өстүрбөстөн башка дагы личниктерди чакырдыңар. Ал үчүн 4% товарообороттон төлөп беребиз. Сен лично приглашать эткендерден дейт. Достор, макул болушуңуздар керек, бул эң сонун бонус. Бирок бул жерде кичине условия аткаруу керек. Ал өзүңүздүн товарооборотуңузду 15 PV кылышыңыз талап кылынат. 15 PV бул чоң акча эмес, где-то 1,5 миңден 3 миң, 4 миңге жакын рубль. Статистика боюнча ар бир нормальный үй-бүлө ушул сумманы моющий, чистящий средстволорго или личный гигиенага коротот. Тагыраак айтканда, сиз өзүңүзгө керектүүгө коротосуз, а компания 4% 50 уровнюңүзгө чейин акча төлөп берет. Ал кандай төлөнөт? 1 уровньден 5 уровньге чейин 4%, 6-дан 10 уровньңизге чейин 3%, 11-ден 30 уровньңизге чейин 1%, а 31-ден 50 уровньңизге чейин 0,5% төлөп берет. Достор, түшүндүрө алдымбы эмби бонусту? Дагы кайталайм. Сиздер лично чакырган жана ошол личниңиздерден таркаган командаңыздардын повторный покупкасы, повторный товарооборотунан ушул проценттерди компания төлөп берет. Бул өтө чоң акчалар. Эң жакшысы бизде бинар болгондуктан 5 бонус бар. Бул МБ 0,5% деп айтылат. Мисалга, картинадагыдай болуп, биз өсүп жатабыз, команданын ылдыйына элдерди чакырып атабыз. Командабыздын саны күндөн күнгө көбөйүп, чоңоюп жатат. Компания айтат, сонун иштеп жатасыңар, бинарыңар өсүп жатат, партнерлоруңардын саны көбөйүп жатат. Анан ар бир партнеруңар өзүнө керектүү кандайдыр бир товарды алган болсо, соода кылган болсо, ал үчүн да акча төлөйбүз. 5 бонус боюнча 0,5%. Тагыраак айтканда, сиздердин бинарыңыздарга жайгашкан бардык кишилердин переливпи, личникпи элестетип көрүңүздөр. 50 уровне чейин канчалык эл көп болсо, ошолордун баары активдүү болсо, компания 0,5% төлөп берет. Жанакы легенда шахматный досканы уккансыздарбы? Акылман хандан сыйлык сураган боюнча. Айтылат го, ар бир клеткага 1, 2, анан 4, анан 8 деген сыяктуу. Так вот, достор, бизде дагы ошондой сыяктуу. Биздин өзүбүздүн чоң спонсорлорубуз, лидерлерибиз санап чыккан бинар боюнча интернеттин жардамы менен, албетте, себеби калькулятордон мисалы санай албайсың дейт да. Эгер компания 50 уровньге чейин акча төлөгөн болсо, сиздердин бинарыңыздардан 2 адамдан таркаганда, элестетип коюңуздар, 10 уровньиңиздерде уже 1024 адам болот экен. А 50 уровньге чейин туура, мындайча айтканда, бардык окошкаларды толтурган болсок, анда укмуш цифралар болот экен. Биз билбеген, но уккан жанакы
квадриллион, триллион, бул өтө чоң, өтө көп эл да. Дүйнөдөгү адамдардын деле саны жетпейт болуш керек. Албетте биз баарын толтура албайбыз. Муну мойнуңа алыш керек. Но ошону менен айтайын дегеним, сиздердин командаңыздарда канчалык көп партнер болсо, ошончолук чоң акча аласыздар. 0,5%. Товарообороттон келген. Анан мен бул бонусту эмне деп айтайынбы? Ортодо калсын. Халявщик деп. Мен жазылып, иштебесем акча аламбы, мага пайда барбы деген ушундай санасы менен байыган мекендештерибиз аябай көп. Тилекке каршы. Анан ошолорго айтам да, халявщик бонус бар деп. Ал кандай? Сиздер катталдыңыздар, бинардан жайгаштыңыздар, иштеген жоксуздар. Но перелив түшүп, рано или поздно Кудайым берген ырыскы, перелив. Ошол Кудайым берген ырыскы түшүп, таркап, алардын алган повторный покупкаларынан сизге мына 0,5% келип турат. Бул өтө сондай. Иштебейм деп өзүнө экопродукттан алып колдонуп турам, кэшбэк алып турам. Мага только товар деген биздин мекендештерибизге халявщик бонус бул өтө приятный нерсе да. Жагымдуу акча болуп калат да. Андайларыбыз көп. Мисалга, менин параллельный структурада бир эженин командасына байке катталды Кыргызстандан, Бишкектен, эже Москвада. Байке катталды, өзүнө үй бүлөмө экопродукттан алып турушум керек. Мен ден соолугун, үй бүлөмдүн ден соолугуна кам көрүшүм керек. Кир жуган, идиш жуган деле алып жатат. А бирок аны каттаган Айзада эже иштеп аткандыктан элестетип коюңуздар, 2 айдан кийин ошол байкеге канча сумма түшүптүр? 1200 рубль түшүптүр. Ушул 0,5%. Это просто халявный акча да. Манный расходторго, жол киреге чыгып турчу приятный акча. Себеби эл кылбаганды кылып, катталып, ошол бинардан орун алып жайгашып койгон. Так что заслуженный акчалар. Ошол айтайын дегеним, өзүңүздөргө эко товар алып и плюс МБ 0,5% бонусун дагы алсаңыздар болот. Анан дагы ушул кошуп айткым келип турат ушул жерде. Эртеби кеч кайсы компания болбосун, кайсы MLM компания болбосун, биз 5 айбы, 1 жылбы, хоть 5 жылбы, хоть 10 жылбы адам чакырып атып, бир күн болбосо бир күн токтойбуз. Күндө адам издебейбиз, күндө адам жазбайбыз. Но качан сиздер адам чакырганды токтотконуңуздарда акча келип турабы? Суроо. Искусственный жанагындай саат, сумка, не знаю, кожаный, не знаю, обувь дей берейин, ушундай компаниялардын аттарын айтпай эле коеюн. Телевизор деп коеюн, ладно, кухонный комбайн дейин. Ошолор өтүп турабы ай сайын? Жок, ансыз адам эмне кылат? Жашай алат, өмүрү өтө алат. А тишибизди жуубасак, эртең менен бети колубузду жууп, сразу тишибизди жуйбуз. Нан жебестен, суу ичпестен мурун эмне кылып атабыз? Бети колубузду жууп атабыз. 2-3 күндө жуунмай сайын жүрө алабызбы? Жок, сасып кетебиз. Айтайын дегеним, Greenleaf компаниясына катталып 1 жыл, 2 жыл активно иштеп, командаңыздарга мынандай миллиард, триллион дебейин, артыңыздарга 1000 адам, 2000 адам келип, сиз бир күн болсо бир күн адам чакырганыңыз токтогондо дагы ушул МБ 0,5 бонус и МБ 4% бонустан өтө чоң акчалар келип турат достор. Ошондуктан Greenleaf'ке ойлонбостон катталыңыздар. Командама келиңиздер. А если катталып иштебей аткан болсоңуздар,
аракет кыла бериңиздер. Вот именно максатыңыздарды карай, хотя бы чуркабасаңыздар да, баспасаңыздар дагы, хотя бы ошо максатыңыздарды карай жатып алыңыздар. Эртеби кеч статуска жетесиздер. Статус болсо. Если максатыңыз путевка болсо, путевкага барасыздар. Менин командама бир эже келди. Ал айтат, мен элге аралашкым келди дейт. Баламды төрөп, бала чакамды өстүрдүм, алар өздөрүмө өздөрү үй жай куруп кетишти, бөлүндү. Абышкам экөөбүз тиктешип калдык дейт. Эч эшикке аралашып, эл менен жүргөн эмескен. Жанагындай иштерди иштеген эмескен. Мугалим болуп, медсестра болуп, күйөөсү Кудайга шүгүр абышкам жакшы акча тапкандыктан мен үй оокатын кылып үйдөн чыккан эмесмин дейт. Москвага келиптир балдар чакырып. Ошол компанияга, менин командама келди эже. Эмне себептен, максатыңыз эмне десем, элге аралашкым келди дейт. Көрдүңүздөрбү айтайын дегеним, ар бириңиздердин максатыңыздар ар бөлөк. Дагы эле бир эже айтат, пример кылсам толтура, мен саякаттагым келди дейт. Мага чоң акча, ал статус, сцена не интересно дейт. Мага саякат интересно. Бул компанияда саякатташ үчүн сиздерге условия жеңил. Статус жап деген нерсе жок. Ошол статусту манча подтверждать этсең, анан саякатка барасың деген нерсе жок. Ал жөнүндө алдыда сөз кылабыз. Азыр мен сиздерге 6 бонус боюнча айта турган болсом, компания токтобой бизге дагы эмне кылып атат? 6 бонус бар дейт. Бул кэшбэк 10%. Жана айттым го, бир Айзат эженин командасындагы байке Бишкектен кат алып, өзүнө 10% кэшбэкти алганча экопродукцияны алып атат. Ошол өзүң алган товар колдонуп жатасың дейт компания. Ал үчүн 6 бонус боюнча 10% өзүңөз кайтарып берем дейт. Мүмкүн бүгүнкү күндө кэшбэк менен мындай эч кимди таң калтыра албайт болушуң керек. Себеби азыр көп мындай чоң крупный жанагындай компания дебедимби, сетевой магазиндерге, торговыйларга кирсең, ар бир баскан кадамыңда эле эмне деп турат? Кэшбэк, бонус, там, не знаю, скидки деп турат, Но айтчу нерсе, маани берчү нерсе, ал живой акча эмес. Живой акча менен аны эмне кылып аласыз? Кайтарып албайсыз. А компанияда дейт, сен алган товарга PV товарыңдын 10%-ын живой акча алып кайтарып берем дейт. Ооба, вроде кичине акча. Мен айткам, эсиңиздердеби? Алып саткан, магазин ачкан, даже Озон Wildberries'ке чыгарган өзүбүздүн партнерлорубуз бар. Алар чоң суммада товар алышат. Бизге окшоп бирин-экин эле товар эмес, чоң суммадагы товарды алгандыктан аларга чоң плюс. 50% скидка менен и плюс 10% кэшбэкти кайтарып алгандыгы үчүн бул ар бирибизге жагымдуу акча. Анан мына картинада 30 жана 300 PVге алынган мисал көргөзүлгөн. 30 PVге өзүбүз бирин-экин окат алган болсок, 200 рубльбуз кайтып келет экен. А если 300 PVге покупка алган болсоңуздар, почти 2000 рубльдык бонус кайтып келет. А бизде айына 1000, 5000 PVлик покупка кылган партнерлор бар. Ошол достор, 6 бонусту мен сиздерге толук түшүндүрө алдым деп ойлойм. Эми биз сиздер менен 7 бонусту сүйлөшө турган болсок, бул бонус за приобретение купонов, ваучер деп айтылат. Азыр Greenleaf компаниясы эми кадам таштап баштап иштеп жатат, Көпчүлүк али билелик. Эми таанышып баштаган кез. Башында айткам, билесиздерби? Регистрация болгон кезде компания сиздерге, пакетиңиздерге карап, купон подарка кылат деп. Чоң пакетке кирген болсоңуздар, чоң купон. То есть электронный акча. Биз ал акчаларды кайка иштетип атабыз? 50% товар алганга иштетебиз.
Баарыбыз бизнеске ниетти туура коюп, Кудай кааласа деп 10 жыл, 20 жыл, андан көп жылга кирип атабыз. Эртеби кеч бул электронный акчаларыбыз түгөнөт. Биз ваучерный акчаны кайра сатып алууга туура келет. Но эң жакшысы партнер катары өзүбүзгө выгодно сатып алабыз. Мисалга, картинадагыдай 1000 рубльга 10 000 купон аласыздар. Ошол кезде компания айтат, бардык партнерлор бинардагы, алар дагы эрте кеч электронный акчалары түгөнүп сатып алган кезде биз 2% төлөп бергенге даярбыз дейт. 1-уровеньден 40-уровеньге чейин. Достор, ушул акча пассивный доход деп айтылат. Бул жагын компания ушунчалык умно ойлондурганда, маркетинговый центрибиз бар деген, ошол маркетинговый центрибиз ушундай мелочтарды дагы ойлоп чыгарган. Биз сиздер менен 7-бонусту сүйлөштүк. 8-бонусту айта турган болсок, бул LS бонус, лидерский бонус. Мындайча айтканда, чек от чека. Бул кандай төлөнөт? Сиздердин личныйыңыздерден таркаган, личныйыңыздерден 14-глубинага чейин зарплатасынан 2% төлөйт. Жана айтып өттүм го, бизде обгон кылып кеткен кезде дагы акча аласыздар деп. Бир лидериңиз өсүп кетип зарплатасы чоң болсо, ошол зарплатанын 2%-ын ала бересиздер. Мисалга 10 эле личник чакырып, ошол 10 личниңиздер айына 100 000ден алып атканда 2% канча? Жана ошону 10го көбөйтөсүздөр. Туура түшүндүрө алдымбы? Сонун бонус бекен? Сиздердин ранг статусуңуздарга карабай төлөй берет. Личниктериңиз өсүп, миллиондорду айната берсин. 9-бонус. Бул бонусубуз дагы лидерский бонус. С уровня менеджера төлөнөт 3% товарооборота PV всего СНГ. Командабыз оң, сол жактан өсүп жатат. Элдер кошулуп атат. Биз новичокторду үйрөтүп жатабыз, Алар үйрөнүп, өздөрүнүн командасын үйрөтүп атат дейли. Убакыт өтүп, Кудай кааласа, өзүнүн убагы келгенде оң жагыңыздан, сол жагыңыздан чогулуп, бизде накопительный маркетинг айтып өткөм, топтогон товарооборотуңуздар өчпөйт. Ошол өчпөй топтолуп, оң веткаңыз, сол веткаңыз, общий команда менен, жалгыз сиз эмес, команда менен биргеликте 44 200 болгондо компания айтып атат, молодец, сен супер иштедиң, сен эми компанияда кимсиң? Ранг менеджерсиң дейт. Ал үчүн гүлдүн ордуна компания куттуктап $1000 разовый төлөп берет. Анан мага мен мындай сетевой компанияларда иштеп калгандыктан мага ушул бонус аябай жаккан. Айтайынбы себебин? Себеби биринчи статус менеджер болгонуңуздарда бонусуңуздар көп өткөн, сиздер пенсионер болот экенсиздер. Ал кандай? Башка компанияларда деле 1%, 2% бонус бар. Общий товарооборот, мировой или СНГ товарооборот деген эсиңиздердеби? Башка компаниядагы иштегендер билет. Так вот, сиздер СНГ товарооборотунан, Россиянын товарооборотунан 3% менеджер болгонуңуздарды алат экенсиздер. Сиздер иштесеңиздер да, иштебесеңиздер дагы 3% алып пенсионер болосуздар. Бул ушунчалык мага жаккан бонус да. Ту чоку карьеранын ту чокусуна чыгып, качан мен корона, качан мен звезда болгондо 3% алат элем дебейт экенбиз да.
Мына таблицаны көрүп турабыз. Таблицаны караганыбызда оңой, жеңил бизнес экенин көргөзүп турат экен. Компания айтып атат, сиздер активно иштеген партнерлоруңуздун жардамы менен эмне болдуңуз? Менеджер болдуңуз. Дубликат чыгар деп атат. Дубликат бул не обязательно личник. Хоть эки тарабыңызга перелив болуп деле, ошолор сизди көрүп, алар да жанданып, биз да менеджер болобуз деп аракет кылып иштесе, алар да Кудай кааласа менеджер болот. Эки тарабыңыздан эки менеджер чыкканда сиз старший менеджер болосуз. Эгерде эки старший менеджер чыккан болсо, сиз директор болосуз. И так дальше. Артыңыздан даже перелив болуп дагы ошол товарооборотду берген старший менеджер болсо, сиздер ранг жабып по ступенька көтөрүлөсүздөр. 10-чу бонусубуз бул бонус благосостояния. Аябай мындай интересный бонус. Бул ай сайын төлөнбөйт, башка бонустардар болуп, бул чогулат кабинетиңиздерде мындай определенный максат үчүн. Менеджер болгонуңузда 1% сиздердин кабинетиңиздерге чогулат. Саякатка, автомобилге, недвижимостька иштетсеңиздер болот. Бул бонустар чогулганда 1 жылда 1 аласыздар. Бизде Кудайга шүгүр, азыркы күндө көптөгөн лидерлерибиз өздөрүнө мындай кымбат машиналарды алышты. Видеолорун көрүп жаткандар болуш керек. Анан Кудай кааласа мына 8-сентябрда компаниянын 5-летиясы болгон атат. Кечегинде список келди, ушул 10-чу бонусту алган списокду ачсам, айланайын алып аткан, автобонус алып аткан, саякат бонусун алып аткан партнерлорубуздун саны ушунчалык көп экен, достор. Эми 11-чи бонусту айта турган болсом, бул бонус премия директоров деп айтылат. Бул жерге дагы токтобойм, достор. Себеби директор болгон кезде сиздер менен бул жөнүндө кенен сүйлөшөбүз, Кудай кааласа. Анан лидерский бонустан дагы бир сон бонус бар экен, бул саякат премиясы деп. Сиздер качан менеджер болгонуңуздарда разовый туристический премия колдонсоңуздар болот экен. Мисалга, менеджер болгонуңуздарда жана поездкаңыздардын 50%-ын төлөп барса болот экен. Старший менеджер болгондо 30%-ын, директор болгондо 10%-ын, старший директор болгондо бул почти бесплатно. Муну дагы Кудай кааласа ошол турларды аткарганда жарым пайызын же 30 же 1%-ын төлөгөндө сөз кылабыз. Но менин өзүмдүн спонсорлорум айтып атты, ушул алды директор болгон спонсорлорум бар. Ал айтты, мен ушул разовый туристический премиямды үй бүлөмө иштеттим деп. То есть мен туура түшүндүм болуш керек. Атамды алып барганга, апамды алып барганга, бирөөсү айтты жолдошумду алып барганга иштеттик деп. Бул дагы мындай өтө сонун жагымдуу бонустун бири. Эми бул бонустардан сырткары дагы бизде промо бар. Промо на путевку Кытайга. 2024-жылдын 1-августунан 2025-жылдын 31-январына чейин 6 айда сиздер ар бир келген новичоктагы аткарса болот. Бул промону 1 жумада, 1 айда, 2 айда, 3 айда аткаргандар бар. Сиздер команда менен биргеликтерде, могу жерде көргөзүлгөн эмес, оң тарап, сол тарап 8000 пиви, 8000 пиви 5 личник жазган болсоңуздар, 3 күндөн 5 күнгө чейин эс алып барасыздар. Малый путевка. Кудай кааласа мына 31-июльга чейин аткаргандар умрага либо Катарга деп тандоо менен барышат. А если сиздер оң тарап 15000 пиви, сол тарап 15000 пиви кылып 10 личник чакырган болсоңуздар 6 айдын ичинде, анда 9 күнгө Кытайга бекер барып саякаттап келесиздер. Кытайга барып, островдарын көрүп, 5-6 жылдыздуу болгон мейманканаларда
обучение болот, заводдорду бүт баардыгын өзүңүздүн көзүңүздөр менен көрүп келесиздер Кудай кааласа. Анан мындай промо 1 жылда 2 жолу болот. То есть компания если бул шарттарды аткарган болсоңуздар 1 жылда 2 жолу саякатка жөнөтөт. Менин спонсорлорум ушул эле жылдын март айында барып келишти. Мына эми августта кетип атышат Кудай кааласа. Анан достор, Кудай кааласа, буюрса 8-сентябрда 5 жылдык болгон турат. Чоң масштабный мероприятие болот. Ал жакка президент өзү келет. Эгерде бүгүн сиз ушул видеону көрүп аткан болсоңуз, 8-сентябрга чейин убактыңыз болсо, дароо байланышып билет алып калыңыз. Билеттин саны саналуу. Онлайн иштеген башка. Качан моундай живой семинарларда миллионерлер менен көрүшүп, алардан энергия алган бул өтө сонун нерсе. Муну сөз менен айтып жеткире албайбыз. Мындай нерселерди өткөрүп жиберген мүмкүн эмес. Анан дагы моундай сонун слайд көргөзгүм келип турат сиздерге. Бул ийгиликтин закону деп айтылат экен. Ал 1990 деп айтылат. Аны биздин закон заполненности деп да айтып коет экен MLM бизнесте. Качан жаңы компания, дүйнөлүк компания рынокко чыгып, кандайдыр бир өлкөгө кирген кезде, албетте ал жерде эмне? Элдер билбейт, эч ким ишенбейт. Ошого ал компаниянын товарларынын мындай пайдалуулугун түшүндүрүү кыйынга жарайт да. Биринчилерден болуп, мына таблицада көргөзүп турат, биринчилерден болуп 1 жылдан 5 жылга чейинки киргендер бул албетте долларовый миллионер болгондор экен. 1% рыноктун заполнениясы экен. Компания Greenleaf 2019-жылы Россияга кирген дедим, бирок 20-жыл эмне болуп атат? Пандемия болуп, компаниянын жумушу токтоп калган. Жаңылбасам, старт кайрадан 2023-жылы именно 4 жылдыкта башталган деп айтышат. Көпчүлүк жерде жаңылган болсом, мени оңдоп коюңуздар, билгендер. Ошол эми Кудай кааласа магазиндер ачылып, складдар ачылып, эми жумушун жаңы кылып баштаган кез. Ушул 5 жылдын аралыгында кирип калгандар албетте бактылуулар. Ооба, биринчи кирип ишенип иштегендерде сөзсүз кыйынчылык болот. Кыйынчылыктар менен күрөшөт. Мисалга логистика жагынан, продукта жагынан, офистер жок кезде бул чынында ошондой. Кээ бир жолун кандай десем, максатын билбей келген азыркы күндө деле кездешет партнерлор. Вот, товар жок, тигилер түгөндү, офисиңер алыс экен, анан тигил экен деп көптөгөн негативтерди айтышат. Анда биздин лидерлер эмне дейт? Без проблем. Дагы 3 жыл, дагы 5 жылдан кийин келе бер. Баары даяр болгондо кел деп айтат. Суроо. Силер ал кезде каерде болосуңар депчи. Ошондуктан көпчүлүк орун алып кой деген бекерден эмес, достор. Анан экинчи секторду карай турган болсок, бул 5 жылдан 10 жылдагы учурда киргендер. Булар дагы биринчи киргендердин карап отуруп, эртерээк жыйынтык чыгаргандар. Булар дагы чоң ийгилик жаратат, чоң ранктарга жетет Кудай кааласа. Үчүнчү заполненный менен красный жерди карай турган болсок, бул көп убакыт карап, көп убакыт ойлонгондор. Качан ар бир бурчта уже магазин ачылганда, элдин баары билип, угуп, колдонуп калганда келгендер. Мен неге ошондо кирбедим экен? Ладно, эми деле кире берейин дегендер да. Булар деле акча табат. Албетте акча табат. Бирок
кыйынчылык менен кичине кыйыныраак болот. Булардын статус жабышы суроо болуп калат. Мисалга 30, 40, 50, 60, 70 жылдан бери иштеген компаниялар бар. Аттарын айтпай эле коеюн. Аларга потребитель болуп кирсеңиздер болот, а как партнер катары именно бизнеске кирип не стоит. Чоң статуска, чоң акчага жетишиңиздер кыйынчылыкка жаралат. Тем более баарыбыз билебиз, ал жактарда аз процент төлөйт, маркетинг сложный и так далее. Анан бул менин жеке оюм, сиз менин оюма макул болбошуңуз ыктымал. Бирок айтайын дегеним, эмне себептен биз ал компанияга, бул компанияга барып атабыз? Акча деп. Москвага эмнеге мигрант болуп келдик? Акча деп. Акча керектештен эч качан уялбашыбыз керек. Ошого айткым келет да, если мени сетевик коллегаларым угуп аткан болсо, биз баарыбыз бир жумушту кылабыз. Бир убакытты кетиребиз, энергияны кетиребиз. Бир сөздү сүйлөйбүз мындай чыкканда. Мээнетибиз бир да. Так давайте өзүбүздү баалайлы. Мээнетибизди баалайлы. Орусча айтмакчы, не будем обесценивать свой труд. Каякта шарттары оңой, ошол жерлерге барып иштейли. Азыр заман бир жерде турбай атат го, күндөн күнгө өнүгүп атат, секунд сайын өнүгүп атат. Компаниялар деле ошондой. Анан мисалы, ушул жерде пример кылгым келип турат уборкадан. Сиздер кайсы жумушта болсоңуздар, өзүңүздөрдү состараны карап көрүңүздөр. Мен уборкада иштейм, ооба, айтыштан уялбайм. Мектепти на отлично бүтсөм дагы, высшее экономическое образованием, не знаю, бухгалтер болсом да именно уборканы тандагам. Башка жумушта деле иштесем болмок албетте. Так вот, клинер келди бир уборкага, 2 комнаталуу үйдү баалашты, 3000 деп алды. Эми 3 саатта жыйнап чыгып кетем да, тыкан жакшынакай үй экен деп кирип жыйнап баштаса эмне? Балахитасы көп, мелочи көп, бир күн кечке жыйнат, 8-9 саат жүрдү. Тапканы 3000. Эртеси күнү чоң, не знаю, 4 комнат, 5 комнат үйгө келди. 10.000 деп алды. Но аурасы таза, жумушу жеңил, ушундай учуп иштейт да, кээ бирки жерлер ошондой бар, действительно 4 саатта чыгып кетти. 10.000 тапты. Эми сиздерге суроо. Ошол клинерге 2 клиенттин заявкасы бир түшсө, клинер каяка барат? Албетте аз убакыт кетирген, кыйналбай, жеңил иштеп, көп акча тапкан жерге барат. Чынбы? А если сетевой бизнести айта турган болсок, бул жерде деле дал ошол көрүнүш го. Бир компаниянын фанаты болбойлу, көкүрөгүбүздү бекерден каккылабайлы. Мен убагында ошондой болгонмун. Урушуп кеткенге чейин барчумун, ишенесиздерби? Ушунчалык бир компаниянын көзүмө май басып эле ошол эле дей берет элем. Анан азыр мага жетип атат, мындайча айтканда жетон түшүп атат, что бир да компания бул биздин компания эмес. Биз ал жерге партнер катары жөн гана акча тапканы барып жатабыз. Албетте, каерде биздин элдин астында жүзүбүз жарык болуп, уят болбой, наразычылыгына калбай, наоборот, рахмат дегенди көп уккан ошондой жерлерге иштейли. Анан достор, эмне себептен биз сетевиктер мындай бир компаниядан экинчи компанияга өткөндө мындай өзүбүздү күнөөлүү сезебиз. Наймда андай эмеспиз го. Бул салондон ал салонго барып иштегенде же кухнядан ал кухняга барып иштегенде күнөөлүү сезбейбиз го. Эми кыскача айта турган болсом, эмне себептен мен Greenleaf компаниясын тандадым. Мен анча-мынча сетевой компанияларда иштеген, сетевик катары Greenleaf'ти тандаганыма ушунчалык кубанып жатам. Маркетинг планы оңой, айтып өттүм, баарын көрүп чыктыңыздар. Биринчи статуска чыкканда пенсионер болосуздар. Анан товардын түрү көп экен. Да еще ал күнүмдүк колдонгон товарлар экен. Мени араңыздарда новичок угуп аткан болсо, менин сизге кеңешим, күнүмдүк колдонгон товары бар жерге, сапаты жакшы жерге барып иштеңиз. А мындай, мисалы, телевизор деп коеюн, телевизорду сата турган компаниялар болсо, допустим, саат деп коеюн, шкаф дейин, андай компанияларга барсаңыз,
сиздин товарыңыз өтпөйт, 10 жылда 15 жылда бир өтөт, товар оборот болбойт. А бул жерге катталып иштегенден кийин эмне, сиз иштебей калсаңыз деле командаңызды барбагының, магазинге барбагының, тишиң жуба, башың жуба дебейсиң да. Өздөрү барып то паста алат, то порошок алат, то носки алат, то крем алат, то духи алат. И акча келип турат. Анан бул видеону көргөн адам, значит, Greenleaf компаниясына кызыгып, мен да иштеймин деген адам. Чоң акча табам, саякаттайм, признанияларды алам, позитивный элге кошулам, жашоомду өзүмдү өстүрөм, жакшы жакка өзгөртөм деген инсан, чынбы? Ушуну көрүп, катталамын деп аткан болсоңуздар, номер таштап кетем. Байланышып командама келиңиздер, кошулуңуздар. Анан ушул видеолордун баарын көрүп отуруп да коркуп аткан болсо, өзүнө ишенбей, мен колуман келеби, иштей аламынбы, элим эмне дейт, 28.900 жоголуп кетсечи, анда кандай болот деп корку сезим жаралып аткан болсо, мен айтам, өзүңүзгө болгон ишенимди күч кылыңыз. MLM бизнес деген бул бар нерсе. Изучать этиңиз, информация алыңыз. Түшүнүп турам, кыргызда сонун сөз бар, коркконго кош көрүнөт деп. Корку сезим кээде жакшы, кээде жаман. Корккон бул норма, если биз, не знаю, жыландан корксок, чаяндан, динозаврдан корксок да. Анан жашооңузду жакшы жакка өзгөртүүдөн, өзүңүздү өстүрүүдөн корку бул не норма. Ойлонуп көрүңүз. Это не нормально. Орустарда сонун сөз бар. Под лежачий камень вода не течет деген. А мен эмнеге сиздерге ушул 1 сааттан бери сүйлөп, эмнеге Greenleaf'ти айтып, сиздерди эмнеге чакырып жатам? Максаттарыңызды ишке ашыралы деп. Мен ишенем, мени карапайым эл угуп жатат деп. Бизнесмендер көрбөйт дагы болуш керек бул видеону. Ой, карасаңыздар, кече эле келгенбиз Москвага, чынбы? Но арты 5 жыл, алды 20 жыл болуп кетти келгенибизге. Максаттарыбызды ишке ашырып атабызбы? Жок, көпчүлүгү от зарплаты, до зарплаты жашап атабыз. Үй, иш. Модный сөз. Как белка в колесе. Таап атабыз тапканыбыз. Квартплатадан, продуктадан, жол киреден, кассадан, аяш-маяштардан ашпай атат. Ашканы кичине чогултабыз 3 ай сайын. Регистрация, патент, Сахаровадан ашпай атат. Чынбы? Анан ушул жерде да айтам, көпчүлүгү да мындай кыла берет да, шүгүр, ушул жагына Кудайга шүгүр деп. Ооба, шүгүр кылышыбыз керек. Ушул бар нерсебизге шүгүр, ыраазымын, 1000 мертебе ыраазымын. Бирок кээде ойлонуп көрүңүз, шүгүрчүлүктүн артында еще скрывается жалкоолук, жоопкерчиликтен качкандык. Бүгүнкү ушул бар нерсеңизге шүгүр кылыңыз, бирок чоң максаттарды коюп, ошого карай дагы аракет кылыңыздар. Ушуну менен мен видеом аяктап баратат, жыйынтыктап айта турган болсом, ушул Москвада жүргөн ар бир мигрант, өзбекпи, кыргызбы, тажикпи, казакпы, неважно, баарыбызды мигрант деген сөз бириктирип турат. Бардыгыбыз эмне максат менен келген болсок, максаттарыбызга жетели. Мусулман элбиз. Жакшылыктарга себепчи болуп, сооп иштерди кылганды насип этип, аман эсен 6 саныбыз аман өз өлкөбүзгө кеткенин насип кылсын ар бирибизге. Анан ар бириңиздерге жакшы жашоону, бай жашоону каалаймын. Ар бириңиздер ошондой жашоого татыктуусуздар. Мен ишенем, бул видеону аягына чейин уккан адам Greenleaf компаниясы жөнүндө угуп, билгиси келип, ушул компанияга катталып иштеймин деген инсан. Изденген инсан, өзүн өстүрөм деген инсан, жашоомду өзгөртөм деген инсан. Сиз ошол инсансыз. Билесиздерби, мен Greenleaf компаниясы жөнүндө информацияларды, видеолорду, ссылкаларды тааныштарыма,
Анча-мынча адамга жөнөтсөм ачып, карап, угуп да көрүшпөйт. Эмнеге? А бирок менин командама 70-80% келген адам соц тармактардан келет. Суроо эмнеге? Себеби алар изденген адамдар. Жашоомду өзгөртөм, мен да Greenleaf'ке иштейм деген адамдар. Ошон үчүн мен ишенем, бул видеону издеген гана адам, кимге гана керек болсо, ошол гана адам көрөт, угат деп билем. Мен видеомдун аягында бүгүн Greenleaf компаниясы мүмкүнчүлүк берип жатабы? Келиңиздер ошол мүмкүнчүлүктү чогулалы, чогуу жаңылалы, чогуу ийгилик жараталы деп баарыңыздарга тынчтык каалап, айзат.